Сан кылымдар жанын берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ачайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакыбаттуу асыл кымбат жерден биз арыетин бекем кармап урпагың аталарды сактап келген орасың ардакталып төрүбүздө туу болуп аксакалдар бата берип кубансың ардакталып төрүбүздө туу болуп аксакалдар бата берип кубансың. Өзүңдүн эне тилиң жөнүндө сынак тапшыруу дегендин өзү мындай бир кызыкчараак. Билбейм, мен үчүн сынак мен ойлонгон да жокмун. 1 секундка ойлонгон да жокмун бул сынак бар деп. Мындан 6 жыл башта түз эфирде сынак тапшырганбыз. Эң жогорку баага ээ болгонбуз. Сыймыктанабыз ошол менен. Быйыл ошол түз эфирди жок кылып коюптур. Бирок ошону түз эфирди калтырса болмок. Себеп ар бир адамдын сүйлөө жөндөмүн, жазуу жөндөмүн, өз оюн айта билүүнүн жөндөмүн бүтүндөй кыргыз журтчулугу түз эфирден көрүп турса жакшы болмок. Эми бул технология өзгөргөнүнө жараша азыр ошол компьютерлерге киргизип коюптур. Туура жоопторду табуу жөнүндө. Жеңил деп айтпайм, бир топ оорчулугу бар. Биринчи бөлүгүндө 100 балл болбой 99 болуп калды, ошол өкүнүчтүү. Неге? Себеп баягы бир сүйлөмдү мындай түзсөң да туура келет, башка сөздөрдү колдонсоң да туура келет. Окшош сөздөр колдонулгандыгы үчүн ошол жерден кетип калдыбы деген ой бар. Бирок 99 да жаман эмес. 60-тарга караганда дурус. Рахматташ керек, Кудайга шүгүр деп. Негизи мындай сынактар болуш керек, жалгыз эле президенттерге эмес. Депутаттыкка барам деген азаматтардан да ушундай сынактан өтүш керек. Министр болом деген азаматтар да ушундай сынактан өтүү керек. Жетекчилердин баарын ушундай сынактан өткөрүп коюу зыян келтирбейт. 2017 жылдын 3-августундагы 6-чечимине ылайык буйрук кылам. Төмөндөгү Кыргыз Республикасынын президентinin кызматына талапкерлерге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин B2 деңгээлинде билгендиги жөнүндө сертификат берилсин. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. Thank you.